Кокустан Ош эл аралык аэропортуна террордук уюм чабуул жасады. Алар учакты жүргүнчүлөрү менен барымтага алышкан. Мындай маалымат түшөр замат атайын түзүлгөн топ ыкчам аракетин жүргүзүп, туткундагы жарандарды коопсуз жайга алып чыгуу, террористтерди кармоо операциясын башташты. Натыйжада операция ийгиликтүү ишке ашып, экспертизалык изилдөө жасалды. Окуя учурунда жарат алгандарга дарыгерлер медициналык жардам көргөзүштү. Албетте бул Ош антитеррор 2021 аталышындагы атайын уштурулган окуу машыгуу. Муну менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош эл аралык аэропортунун терроризмге каршы коргонуунун деңгээлин аныктоо, эмгек жааматын жана көзөмөл кызматынын сактыгын жогорулатуу, коопсуздук системасындагы кемчиликтерди жоюу болуп эсептелет. Иш-чара УКМКнын антитеррордук борборунун көзөмөлүндө өтүп жатканы айтылды. Антитеррористических защищенных стратегических объектов деген бар да. Ошону бүт баары кайтарып аткан, өзүнүн кызматында өтүп аткандар өзүнүн кызматын так билиш керек да. Кантип кайтарыш керек, эмне кылыш керек. Мындай ар кандай ситуациялар болот. Ошого жараша ошону өзүнүн милдетин аткарыш керек да. Оштун аэропортунун кызматкерлерине көрсөтүү. Бул кандай болот? Бул эң негизгиси терроризмге, экстремизмге каршы окуу болуп атат да. Машыгуулардын алкагында аймактык оперативдүү штаб түзүлүп, анын көзөмөлүндө террористтик коркунуч келип чыккан учурда антитеррордук иш-чаралардын жана башка мамлекеттик органдардын күчтөрүн, каражаттарын координациялоо, өз ара аракеттенүү маселелери иштелип чыкты. Как местное самоуправление бүт бардык службалар менен чогуу бул нерсеге катышып, ар дайым даяр болуп, мындай көрүнүштөр күтүүсүз келип калышы мүмкүн. Ошого биз даяр турушубуз керек. Биздин службалардагы бул нерсени өз иш-чарадагы түшүндүрүү иштерин, элдин арасында түшүндүрүү иштерин өткөрөбүз. Сөзсүз бул нерсеге биз кайдыгер карабаш керек. Бул адамдын өмүрүнө коркунуч жаратып турган учурлар болот. Ошондуктан өзүңүздөр белгилүү болгондой дүйнө жүзүндө бул терроризм угрозасы күчөп атат. Ошого биз ар дайым даяр турушубуз керек и даяр болобуз. Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин терроризмге каршы борбору коргонууну камсыздоо боюнча эскертүү жана алдын алуу иш-чараларды өткөрүүнү мындан ары да уланта берерин белгиледи. Ага ылайык машыгуулар жыл сайын өлкөнүн стратегиялык объектилеринде өткөрүлөрү маалымдалат. Эске салсак, буга чейин КМШ өлкөлөрүнүн катышуусунда антитеррордук машыгуу 2013-жылы Бишкекте, 2017 Ысык көлдө өткөн. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош.